Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Урматтуу көрүүчүбүз, биз азыркы учурда Аламүдүн районунун Арашан айылында турабыз. Бул жерде ким бар? Ким жашайт? Жалпыңыздарга маалым болгондой, Сарыөзөн Чүй курама командасынын эң мыкты оюнчусу, капитаны Сейитбек Анарбек уулу мына ушул жерде. Биз Сейитбек Анарбек уулунун үйүндө коноктобуз. Биз бүгүнкү берүүсүнүн алкагында сиздерге болушунча кенен маалымат алып бергенге даярбыз. Жалпыңыздарга жагымдуу көрүү каалайбыз. Биз баштадык. Урматтуу көрүүчүбүз, мына ушундай сонун тоонун түбүндө бүгүнкү коногубуз менен баарлашып, сиздерге бир маек тарткылоонун астына турабыз. Чындыгында жалпыңыздарга жагымдуу көрүү каалайбыз. Азыркы учурда Сейитбек менен үйүнө келип, үйү менен таанышып, үй бүлөсү менен таанышып, кылган жумушу менен таанышып, анын баардыгын асынкы мүнөттө биз сиздерге ирети менен көрсөтүп чагылдырып бергенге даярбыз. Маекти баштайбыз анда. Жалпыңыздарга жагымдуу көрүү. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ден соолук жакшыбы? Кудайга шүгүр. Иштер кандай? Жакшы, аман эсен. Эс алуу бүттүбү я? Доорустан кийин? Биз Ноорустан кийин эс албай эле, наоборот, чарчабак азыр, чарчап дебедимби? Наоборот, утулгандан кийин чыгаш керек да. 22-синде эле баштаганбыз кайра. Даярданалы. Даярданалы, уталык кайра. Жигиттер каяктасыңар деп? Аракет кылалы деп. 22-синен бери тыным жок иши. Ат-бат даярдап эле. Турган жерибиз Арашан. Ооба, бул жер Чүй областына караштуу Аламүдүн районунун Арашан деген айылы. Ушул жерде туулуп өскөн. Ушул жакта, ушул үйдө, ушул жерде чоңоюп, балалык ушул кезде эле ушул чаң жолдо эле өткөн дегенде. Ошо азыр өзүм жөнүндө айтып кетсем, үй бүлөдө 4 бир тууганмын. Үйдүн улусумун. Азыр үй бүлөлүмүн. Келинчегим бар, кызым бар, 2 балам бар. Тақта бирөө бар дегендей. Кадр сыртында турат, ошон үчүн мен деле көк бөрү тартсам коркпой айтмакмын мен деле. Тамаша. Депутат айткандай, базарга аялдарым барат дегендей. Аялдар. Сейитбек кандай, тентек беле? Кичинекейинде. Өзүм кички кезимде азыр такыр элестете албайм. Улакта жүрөр, башка же бир бала кезимдин баарын унутуп калдым. Бала кезимдин баарын унутуп калдым. Мектепте билбейм, мугалимдер деле айтчы, жоош бала деп. Негизи. Бирок мектепте болбой эле класс ичинде жоош болсоң, сыртка чыкканда кылгылыкты кылып эле жүрдүк, жакшы эле. Кыргыз элим эмне себептен куруткондон телефон алыш керек? Эң эле биринчиден себеби бул бизде буюрса 7 областка тең ачылат. Азыркы учурда бизде Ош, Жалал Абад, Бишкек, Москвада биздин филиалдарыбыз бар. 2 жыл гарантиясы менен телефон алганыңыздан кийин 2 жылдын ичинде эмне косяк болуп калса, сиз жөн гана телефонду келесиз, келип алмаштырып кетсеңиздер болот. Куруткондо сапаты эң жогору телефондор сатылат. Кыргыз элим биз менен всегда ыңгайлуу жана сапаттуу курутфон, гарантия и качество. 1992 жылкы кезер, анан мен 93. Анан мисалы мен азыр балдарым кичинекей да. Анан силерди карап туруп азыр эрте үйлөнгөн экенсиңер да деп бир суроо бергим келип турат да. Качан үйлөндүңөр эле, канча жашыңарда? Биз 2013-жылы үйлөнгөнбүз. 13-жылы? Ооба. Мектепти бүтүп элеби? Ооба, мектепти бүтүп элек деле, келинчегим бүтүп элек болчу. Мен деле бүтүп элек болчумун анда. Биз үйлөнгөндө мен классташтарым 11-де бүтү. Мен ушу эс тартып башында эме болчу да. Жакей болуп ат чапчым, күлүк чапчым да. Көп деле окуган жокмун негизичи. Биз окуп атканда мен классташ биз январда үйлөндүк 2013-жылы. Классташтарым ошондо 25-майда 11-де бүтүштү. Бүттүк да мындай 11-де бүттүк. Силер үй бүлөлүү, 25-майга үй бүлөлүү бардыңарчы. Кызым боюнда бар болчу жа. Келинчегим эмне анча шашып? Шашканда эле эч нерсе болгон жок. Жашоо турмуш көп эле ойлой берет окшойт. Ар кандай эме менен үйлөндүм депчи. Мен андай болгон жок менде. Жок, биздечи айыл кергес ушундай го, бул тигинти үйлөнгөн, бул минти үйлөндү депчи. Андай деле болгон эмес. Экөө сүйлөшүп жүрчүбүз. Мен үйлөнөм десем тийбейм дейт.
Сен алам десем тип ала качып келип алгам. Кайсы ат менен? Бир кара айгыр бар болчу. Балаңарды мына кызыңарды үй бүлөңөрдү карап туруп колго мындай жарап калыптыр, ишке жарап калыптыр. Кызым 13-тө азыр, 6 класс. Андан кийинки балам 9-га чыгат буюрса. Анан 3-чү балам 4-кө чыгат күзүндө. Ошол эми эрте үйлөнгөнүмө эч качан өкүнбөйм. Мына кызым болсо мамасы менен эжесиңди дейм, мен байке менен карындаштай деген. Биз менен чоң-чоң келет да. Улактан башка мисалы, аттан башка, ошо ат чабыштан башка мындай кызыгуу бар беле бала кезде? Бир окуйм деп бардым шаарга. Кайсыл окуу жайга? Автодорожный техникумга. Барып, чота нар жагын көрдүм, бер жагын көрдүм, меники эмес аяк. Ат жок экен аякта дегенде. Болбойт дедим. Үйгө келсем, папам менен мамам эме дейт. Эмне болду дейт. Жок, аяк меники эмес экен дедим. Меники мына тоон арт экен. Ушакка кетейин. Ошо мен өзүм да мындай окууга эмем деле болгон жок. Анан эми азыр окуп коюш керек экен деп атам да. Мен ушу эс тартып улак аралашып, улак тартып келатканда бир атым болгон да. Ошол атым дагы деле бар. Аны сатпайм, сатам деген оосуман чыккан эмес. Ошол келинчегим сатасыңбы дегендей оосунан чыгып кетип, үйдө аябай вайна болгон. Сатып салбайсыңбы дегендечи, картайды го дегенде. Алат мени тим эле көккө көтөрүп болгон атымды чыгарып, Кудай буйрса 18ге чыгат ал быйылчы. Мен ага торт жегизем ал. Азыркы учурдагы Сейитбек болуп, баралына келип, кыргыздын бир керегине жарап, намысты коргоп, туулуп өскөн жериңердин намысын коргоп, Кыргызстандын намысын коргоп, мисалы спорт менен алектенип келатасыңар да. Ушул нерсени мисалы атам көрсө, капам көрсө, деген сыяктуу мындай барбы силерде? Ооба, ич атышат азыр. Аябай ушунча даражага жеткизди, мисалы үчүн. Ата-энем да эртелеп өтүп кеткен да. Канча жашыңарда? Мамам, биринчи мамам каза болду 2009-жылы каза болгон. Андан кийин көп өтпөй эле папам 2014-жылы каза болгон. Экинчи баламды көрүп калды да папам. Небересинен кызымды көрдү, анан баламды көрдү. Эми сыртка чыгара албайсың, бирок ичиңде ушундай да, ушунча даражага мындай ушундай атам чыгып, атамдын аты чыгып, менин да фамилиям Анарбек уулу да. Папамдын аты чыгып аткандан кийин ушу ата-энем ушул болгон жетишип аткан сыймыктардын баарын көрсө болмок деп аябай ичим ооруйт менин деле. Ыйлагым келет, эстейм, көп эстейм. Эми сөз менен айтып жеткизе албайсың да бул нерсени. Эч мындай душманыма да калбайм да мындай нерсени. Эми оору баргандай болуп калып, Ооруп калыштуу беле. Ошондон өтүп кетти да. Эми Кудайга шүгүр азыр ошо папамды Көкбөрүдө баары Анарбек деп таанышчу эмес, Андрей Таштайнар деп таанышчу. Өткөндө Аскар Салымбеков дагы айтып кетпеди. Норус эмеде Сыйлуу Аземиндечи. Таштайнар деп мен койгом деп эмесин кличкасын. Кайман атын. Кайман атынчы. Эмеде мурун ошо Аскар Салымбеков Дордой деген команданын кармачы эмес беле? Көкбөрү нарын командасы болчу. Папамдар ошакта тартчу да. Анан баарын ошо Аяш атамдардын баарын эмеси бар болчу. Кайман аттарычы. Барскан, Чагылган деп ошо кийин папамды Таштайнар дешчи да. Азыр Андрей деп, мурун Андрей деп коюшту. Бизде орустар көп болчу да. Анарбекти эч ким айтпайт да, мисалы мен деле азыр орустар, эгер биздин айылда орустар көп болгондо мага деле может орусча ат коюп алышы. Саша, Саша. Ансанда ошо Андрей дешчи да көбү. Кечеки Норустагы оюн боюнча сүйлөшпөйлүбү? Ынтымакка каршы 2020-жылдан бери ойноп келатпаймынбы? 2020-жылдан бери? 2014-төн 2019 6 сезон ынтымакта ойнодум. Мурун башында биринчи деле эмес, болот го ичинде бөлүнүү жарынуу, сен жак тартпайм, жака тартпайм деп 6 жыл ошол менен алышып келдим менчи. Бирок мени чакырган эмес да эч кимчи. Чүйгө кел, Сары Өзөнгө тарт депчи. Мен ошо ынтымакта тарт колум жүрүп турган маалда
ошондой параллельно эле мына Сары Өзөндө ошол маалда күчтүү команда болчу да. Балдар жетиштүү. Балдар жетиштүү, аттар жетиштүү, бирок эми может негедир менин ордум жок болчу го дейм да аякта. Андан кийин ошо эмет баягы өзүм деле байкадым, баягы кичине алдан тайып эмет баштаганда кой эмнеси болсо дагы ушунча жыл ынтымак ойнодум, андан көрө чүйүк ойнойм, кичине ал күч бар да, ошол жака да мээнет кылып калайын деп. Анан 2020-жылы баштадым ойноп Сары Өзөнгө. Ошондон бери эле ынтымак менен каршы эле ойноп келатабыз. Же ута элекпиз дегенде бир эле жолу уттук 9-майда былтыр. Өткөндө эми Норустагы оюнга кайрылсак, Норуста бизге турнир жаман оор болду да. Биз көлдө болот деп көлгө кетип калганбыз. Биринчи жарлык чыкпады көлдө болот деп. Көлгө кетип калдык. Көлдө даярдандык. Бишкекте болот деди. Кайра Бишкекке келдик. Анан аттардан момундай болот эле, ошо перевозкадан нар жак бери жак болот эле. Оюнга чыктык. Оюнга чыккандан кийин эле бир күндөн бир атыс өлүп калды. Оюндан кийин эле. Эң мыкты деген Защитан аты өлдү. Неден? Эме болуп, колик болуп. Түйөнөк деп коет го. Колик болобу? Болот да, аябай болот да. Ат коликин көтөрө албайт. Анан ошентип бир атыс өлдү. Андан кийин уже турнир башталып эметкенден кийин аттарыбыз аксагандан аксаган, ооругандан ооруган. Ошентип болот, 7 ат менен чыкпадык. Башынан аягына чейин 5-6 атыбыз оюндун ичинен чыкпай ойноду. Башында кармашкан, свисток бергенде эле кармашып баштаганда эле жана 5 атыбыз бир 15 мүнөт туруштук берди, болду андан кийин. Чарчады да. Замен жок. До конца ошолор жүрдү. Ошол менен ызаланып, туталанып эле кеттик, эми эмкиге даярданабыз, эмкиде аттар деп. Анан көбү дагы бизге эч ким үмүт кылбай аткан. Булар бакпаттан утулат, финалга да чыкпайт депчи. Жаш балдар да, 7 бала жаш бала. 23-24-кө чейинки балдар, 23-кө чейинкилер. Анан да жакшы ошо балдар результат көрсөтүп койду. Ошо дагы жарабаган аттар менен. Эми жарабаган эмес, баары жарабайт эмес, жарайт. Просто аксак тексек, ар кандай болуп калды аттарыбызчы. Ошол аттар менен результат көрсөтүп, алга сүйрөп, эптеп бир балядан бир баля болуп чыктык. Анан дагы жеребьевка дагы жакшы түшүп калды да бизге. Достук жакка кетти. Эгер достук бизге келгенде, кандай травмалар боюнча сүрүшпөйлүбү? Бул жаракат ар кандай дейм, басып барат эле кулайсың, же ар кандай болосуң, эми бул болот. Онда оюнга чыгардачы. Бутум кайрып кетпесе экен, бутум сынып калбаса экен, тиямындай болуп калган. Бирок оюнга кирип кеткен унутасың да, жолдо эле калат ал. Жана келат ойлонуп аткан жерде калат алчы. Киргенде эле болду. Эми алдык жаракат деле. Бирок болбойт. 13 жылдан бери канча жаракат бар? Канча жол? 13 жылдан бери. Бут сынды, 2 бутта тең жалып бар азыр. 2 бут. Калган кол баары аман эле дегендей. Рустамдыкын көрсөңөр, дейсиңер го. Аныкына караганда меники тим эле. Жүрө албайсың анда делечи. Балдак менен уруп барасың. Аралашып ошол жерде. Отуруп көрө албайт экенсиң. Мен ошондой отуруп көрө албайт экенмин вообще. Андан кийин барбай да койдум бир жолу. Телевизордан көрдүм. Телевизордан да көрө албай койдум. Эшикке чыгып кеттим, бүткөндөн повторун көрдүм. Ушунчалыкпы? Эмнеге жанагы күч болуп турган Сары Өзөн эмнеге мындай чачырады? Эмнеге ыдырады? Эми ар кандай болуп кетти, баягы бияктан бизде Чыңгыз байке алып чыкпады эле. Алма-алда тим эле болгон бала титиреп, шурудай тизилип турган жерде. 9-ошентип Норуста утулуп келдик көлдөн. 9-майга чыңалдык. 9-майда уттук. Андан кийин кубок президент болбой калды, ортодон Чыңгыз байке каза болуп калды. Ошо каза болгондон кийин уже кетем дегендер баштаптыр да. Ошол иш каранып турчу. Ошол иш каранып турчу команда. Бирок ал кармаганда эми баягы чүй алдыга жылдырайын, Сары Өзөн утсун, Сары Өзөн чемпион болсун деген үмүт менен ошол ниет менен кармаган да. Демирчи деле өзү болчу. Силердин деген баягы минген аттарыңар өзүңөрдө да, биякта да, арашында да. Команданыкы командада. Командада. Өзүңөрдүкү Өзүмдүкү сарайда. Биякта. Үйдө. Барып келбейлби?
жүргүлө бар. Көрсөтө аласыңарбы? Миң уккандан бир көргөн деген ичине кирип аттар менен таанышалым. Аттарды башынан баштап тааныштырайын, келиңиз. Бул өзү Гүлүккө чабылып жүргөн ат. Жашы 4 жаш. Быйыл 4 жаш болду. Аты Спартак. Улакка жаңы көнүп, үйрөнчүк да мындай айтканда. Быйыл буюрса үйргө коюп, күздө по полному салабыз дегендей. Гүлүккө канча чабылды? Канча? Эми аябай деле чабылып жүргөн жок, эми болгон 4 жашта жаңы бир асый. Кунанда чабылды, тайында чабылды, быштысында чабылды, андан кийин биз алып. Байгелер барбы? Байгелери эми шумдук байге деле эмес, мындай машина саштырткан эмес. Гүлүккө чабылып жүргөн дегенде кандай мындай той аштарга чабылып, кат чуркайт да, ошонусуна карап алганбыз. Сыр болбосо баасы? Баасы азыр 350 миң берип атышат. Биз бербей атабыз. 350 миң сурап атышат. Бирок алган бааны айтпайды коюн. Улантабы. Спартак менен тааныштык. Бул полковник. Полковник? Бул эмеде Сары Өзөндө чабылып жүргөн ат. Ошол Сары Өзөндөн эме кылып подарка алып беришкен. Рамис байке. Ошол бойдон колдо азыр. 2 жыл болуп калды. Жер улак. Чыгарып салайын, Оката, чыгарып. Кирип кетти окшойт, Бул байкуш. Жетим өскөн да. Колдочу. Тууп туруп энеси өлүп калып атпайбы? Тоята. Канча жылдан бери чабасыңар? 2 жылдан бери. Жер улак, тайгазан, универсал айдай берет, полный. Негизи бөлүнөбү мындай? Негизи жер улакты башка деп. Жер улакка жараган аттар кебиркилер тайгазанга жарабайт. Барбай коет жакын. Барбайт. Тайгазанды көргөндө үркөт кадимки аттын үстүнө качыпчы. Алар уже көнүп калган да. Кышын менен жер улакка чабабыз, жазында Ноорус поростор болуп калса тайгазанга чаба беребиз. Азыр эми айырлардын баарын буюрса үйргө даярдап атам. Негизи айтчылык ба мүнөздөрү болот депчи. Мүнөзү кандай? Бул үйдө турганда негизи колдо жоош, бул аябай жоош. Балам баары эле минчүрө берет муну. Эмеде улакта оюн ичиндеги эмелер болсо бөлөкчө да позицияларчы. Жарым коргоочу нападение да кылып кете берсең болот, защита да кылып. Универсал да ушундай айтканда. Болгон бул деле көп эле ойлой берет бул картаңдапчы. 7-8 жаш эле. Бул таныйбы ээсин? Сейитбек таныйбы? Мени көп тааныбайт го да, мен тиги тайында бирөө тааныйт, аябай тааныйт. Көрөлү да. Менден башкалар өтүп баратканда, Эмнеси менен тааныйт бул? Бул деген аты Кобра. Бул мындайча айтканда, бул ат мени улакчы кылды. Экөөбүз 3 жашында жолукканбыз. Мен да жаңы баштагам убакта 2010-жылы. Эми тарт баштагам, 2008-тери баштагам, андан кийин анан бул 3 жашында мага жолукту. Ошо өйдөн Кашка суу деген айылдан алганбыз. Кашка суу деген айылдан ошо жаңы быштысында алганбыз. Ошо менен алган ат сразу эле жарабайт да. 1 жыл жүрдү, 1 жылдан ашык жүрдү, жарабайт болуп, эмне алдык, муну кереги жок, сат башталды уже. Анан Раматылык папам, өзүң мине берсең эмне кылсаң ошо кыл деп койду. Сатып саласыңбы, сатып ордуна башка табасыңбы, эмне кылсаң ошо кыл деп койду. Анан жылкыга чыгам да, эзем байкушту элечи. Анда бир көзү бар болчу, эки көзү тең бар болчу. Эмне? Эки көзү тең бар болчу, эзем деп эле. Эмне болду экинчи көзүнө? Үйүрдөн бие тийип коюп тоет. ошондон сокур болуп калган.
Азыр жарабай калды бул ака. Же кире чаба Кире берет, ошо бул 4 жашында эле сокур болду. Ошо менен бул жарабайт болуп, мен эзем поляга чыгып, мүшөк менен дийме бул менен анан акыры үйрөндү. Күлүк болчу башында. Аябай күлүк болчу. Мен бул секирип, опка секирип урат да. Урганда да бул ат турбай кишини ура берет да. Же аттын үстүндө кишини жүдөп салат да. Андан кийин эч ким минген жок да менден башка. Анан 1-2 жолу бирөөлөр сурап минди. Мин албай коюшту. Сырын билбейт, Сырын билбейт. Байкуш атагым ушул чаар десем деле болот. Жер улакты менен канча деген машина, канча деген тай торпок. Акчалай 100 миң дегендерди. Кээ бирде ошо бир эле атка надежда болуп катты. Ошо улак дейсиң деп. Байкуш дагы улак алгандан кийин бизде жер улакта даекте бир киши турат го жалгыз. Ошону истейт аягында чарчап калгандачы. Бир кишини истеп калат чарчаганда. Эптеп эле кишини көрдү болду ошол жерден кетпейт, айланып эле ошол жерде жүрө берет. Пока бир момент бет ачылганчачы тиги киши көрүнгөнчө. Киши көрүнгөндөн кийин секирип барат да. Ошо туруп барат ошол жерде. Кечке турат, кетпей эле. Жүрө бересиң, айланып басып. Тийиспейт. Атка вообще тийиспейт бул. Наркы көрбөгөн жагында сезет да. Кадимкидей эле. Ат келаткан эле уже өзү токтоп, кайра секирип кетти. Бир жолу мындай случай болуп, эмеде Кара Балтада тартып атабыз. Рустамдар менен финалда Кубантай, Рустам, Аскаттар менен. Уже аягында бул да чарчады, мен да чарчадым, теке килейген. Баарыбыз уже жер улакта бири-бирден кийип кетесиң го. Эмеде Рустам экөөбүз бет маңдай туруп калдык. Долю бир минут ушундай да эми. Мен бул мынтип Рустамды карап турат. Ал даекте мени карап турат. Мен улагымды оңдоп атам, шашпай. Бул Рустамды карап турат. Рустам муну карап турат меничи. Атын сабап турат. Бир маалдан эми ушу жакын расстоянияда бир 2-3 метр эле ашты. Дуалдай. Ушундай эле мен аны карап улагымды оңдоп атам, бул да аны карап турат. Бир маалда Рустам атын чапканда бул мит өткөзүп койду Рустамды. Мит өткөзүп койду Рустамды. Рустам өткөттү, албар даекке чыштап кетти. Ошону утуп. Ошондо бир аябай эме болгондо Рустам ошондон дагы эле айтат да, мен да карап турам, бул да карап турат. Бул карап турат. Байкуш киши болуп калган да. Мени Сейитбек кылган ушул ат болду да. Мен үчүн бул ат саат деп айтышат, сатылбайт да. Бул ушул жерде эрке бала атабыздай деле десек деле болот да. Негизи жогоркусун канчага чейин чыкты эле бул? Сурагандар. Казакстандан келишкен. 15ке бер деп убагында. $15,000? Жок, сатылбайт деп койгонбуз. Андан кийин $10,000 болду. Ана вообще сатылбайт деп айтылган негизи эле. Башында эле. Ошол атам ненчиси да, папам ненчиси. Демелер жаңаттар, үйрөнчүктөр. Ушулар бир аз эметсин, мыналардын ордун бассын деп. Ошого алганбыз. Булардын мынчалык достижениясы жок да, пока. Мээнет кыла элек булар. Канча жылдан бери колдо? Так, былтыр эле келди, күздө эле. Күздө эле келген ошол менен. Негизи канча убакыт кетет я мындай даярдаганга, улакка? Даярдаганга. Ар кандай болуп калат. Кээ бир аттын дээринен болот негизи. Бат эле үйрөнүп кетет да. Кээ бир аттардын башынан үйрөнгөн болсо, до конца үйрөнбөйт. Көкпет болот экен да. Калган ошо аттардын, мыналардын балдарын көбүнчө экөөнүкү сыртта. Жер улак болгондо, айылда аш тойлордо Сейитбек бүгүн ойнойт экен, же болбосо Сейитбек бүгүн келбей калыптыр, бизге шанс бар, мүмкүнчүлүк бар деген сыяктуу мындай эл арасынан угуп каласызбы сиздерде? Угуп калам, бирок эми бардык эле күчтүү оюнчулардан ушинтип турат го дейм, жеке эле Сейитбектен эмес. Күчтүү оюнчулар көп Сейитбекке окшогон.
Мисалы үчүн Рустам деген бар, Кубантай деген бар. Улар дагы Кыргыздын доорун сүргөн балдар, Көкбөрүгө чоң салымын кошкон балдар. Баягы күчтүү оюнчудан ооба, аш тойлорго барганда келиптир. Жакшылап тоскула, алдырбагыла деген сөздөр болот, ооба. Айтылат. Травмалар боюнчачы? Аттан кулаганда, ат мүдүрүлгөндө, жыгылганда, агасы катары, бир тууган катары сиздин эмоцияңыз? Жүрөгүң жарылып кетейин дейт да. Жүрөгүң зырпылдап кетет. Улакка барганда, улакты көрүп отурганда, ушу Сейитбек тартып турганда, жыгылбаса экен, атым мүдүрүлбөсө экен деп турам. Баягы сыртыман кыйкырып өкүрүп айта албасам да, ичимен тызылдап турам да. Бул травма деген бул баягы жаш кезде организм күчтүү кезде, өзүң күчтүү кезде билинбейт экен. Анан баягы убакыт өткөн сайын ошол ар бир травманы кадимкидей сезгентип турат экен да. Ушул жериң ушундай ооруйт. Эми травмасыз бул оюн травмасыз болбойт го дейм. Кыргызда айтат эмеспи, байгеден адам байыбайт деп. Утканыбыз эле болбосо, утту деген ат эле калбаса эми ал байгеден. Тиге бересиң ырымдап, буга бересиң ырым, ошо менен эле жок болуп кетет байгелер. Бул Тайгазанда жечкендиктер ушуга алып келди да бизди. Айылда жер улактарга го мындай заранее эртең болот деген күнү уже даярданып, баарын даярдап, мал салым баарын иреттеп коесуң. Жана беркиндей оюндарга сборго кеткенде кеттиң болду, 1 ай, 1,5 ай, 2 ай үйдү унутасың. Ошонун баарын иреттеп, инилерим бар да жакшы, алар да чоңоюп, бир туугандар кол арага жарап калышты. Ошо мурун алар чоңой электе бир бут биякта, бир бут тиякта болчу да. Мисалы 9-майга барып тартпайм деп үйдө жата албайм, мен жата албайм да. Тартпайм депчи. Характер көрсөтүп, акчам берже, мен тартпай коем дегенсипчи. Жата албайм. Болбой эле кыпыңдап эле өзүң биринчи барасың да, эмне кылабыз я, кайсатты минебиз. Кайсатты алабыз, кайсы баланы алабыз, ким менен даярданабыз, эмне кылабыз. Мен билбейм, эми үйдө жатыш болбойт го дейм. Пока ден соолук бар да уруп туруш керек. Карлык деген келеби же кандай болуп калат. Эми убакыт ар кандай нерсени көрсөтөт да. Бардыгы өз убактысы менен болуп турганда эми намыз үчүн болсо да ойнош керек да. Чагыштырып коеюн, бу жерде бул статуэтка 2018-жылы жылдын мыктысы жана спорт эвардс тапшырат эмеспи? Ошол статуэтке жылдын 2018-жылы мыкты улакчылыкын алгам. Бул дагы ошол эле статуэтке меники Көкбөрү KG тандаган 2018 жылдыкка. Мисалы, мен ушунчалык ардан өрөм да, 30га чыкканча бир дагы үйүмдө бир ардак грамотам жок экен депчи. Эмне эч нерсе кылган жокмунбу? Мисалы, өзүм үчүн деле, же болбосо эл үчүн деле, же болбосо мындай мектебим үчүн, айылым үчүн деле эч нерсе кылган жокмун деп мындай өзүмө керексиз адам сыяктуу эле мындай элестетип кетем да. Мындай медалдары, мындай кубоктары бар кишилерди көргөндө мен чынында сүйүнөм. Мен кубанам. Азыркы учурда мен мындай кылбайлыбы? Силер бүт бардыгын мойнуңарга тагып көрдүңөрбү, көргөн эмесиңерби билбейм. Же тагып көрдүңөрбү? Тагып көрөлүкмүн. Көрбөйлүбү? Ар бирин бирде мойнуңарга тагып мына ушул кубоктордун жанында бир эстеликке сүрөт калтыралам да, биздин каналыбызда. Кызыгып өзүңөрдү тагып көргөн эмесиңерби? Жок. Тагынып келем. Илком болду. Бирден элечи. Баарын тагып көргөн эмесмин. Аман эсенсиңерби? Аман эсен отурасыңарбы? Саламатсызбы? Ден соолугуңар жакшыбы? Жакшы, рахмат. Норус бүткөндөн кийин эми күйөөңөрдү үйгө бат-баттан келип калдырыш керек, Норузга чейин баягы тиякта жүрүп, биякта жүрүп көрбөй деле калган болушуңар керек. Эми ал учурга көнүп деле алганбыз. 1 айлап, 2 айлап сборго кетет. Азыр болсо ошо 9-майга деп үйгө деле токтойлук, ооз ачканга эле келет. Ооба кайра кетет, ат-баттар иштеп 9-майга дайынданабыз азыр буйруса. Эрте үйлөнүп турсуңар. Баягы жогоруда айтып кетти. Эрте үйлөнүп турсуңар. Ошол учурда мисалы сүрүнүү бирөөңөр элечи, ай кызым кайда? Сен кичинекейсиң деген сыяктуу мисал болду эле.
негизи мен эч ойлогон эмесмин 16 ман турмушка чыгат экенмин. 16 жаш. Сейитбек экөө сүйлөшүп жүргөндө 18 жашка чык, сөйкө салып алып кетем деп ушундай сөз болчу да, деп эле анан поклонниктер көп болуп кетти окшойт да. Анан ала качып кетти. Анан үйүмдөлөр каршы болду, албетте. Жашсың, окуш керексиң. Бир тууган байке маамдар, бир туугандарым келип алып кетебиз деди. Болбой эле сүйүп күйүп калып калдым. Азыркы учурда мына ушундай сонун уул кыздын ата энеси болуп, Сейитбектин мынакей сүйүктүү өмүр жары болуп жүрөсүңөр. Биз кубанычтабыз чынында, биз силерге бакыт каалайбыз бир гана. Анан ошол эле учурда эми силердин көз карашыңар менен сурайын, Силердин көз карашыңар менен Көкбөрүнү Сейитбек оюнга чыкканда көрөсүңөр да дайыма. Көрөм. Анан ошондо силердин күйөөмдүкүн көрө берем окшойт, бирок жүрөгүм ооруйт да. Аман эсен келсе экен деп, тиленем, травмасы жок келсе экен депчи. Анан эми анын артынан балдарым чоңоюп келатат, анан ойлойм, балдарымдыкын көрө албайт болуш керекмин депчи, жолдошумдукун көргөндөй. Анан оюн бүткүчө тиленем, аман эсен келсе экен, аман эсен бүтсө экен, улак теңип казанга баратса, салса экен деп тырышып. Болейт да, сүйгүлөс менен үйдө отуруп телевизор коюп алып. жыгылган учурдачы? Жыгылган учурда кошо жыгылган эле болуп керек. Ооба, жүрөгүм зырпылдап кетет. Депчи, жанымда жүргөн байкелерге сразу чала калам. Эмне болду, кандайбы, жакшыбы деп десем, жакшы дейт. Айтат бериңер, Сейитбек ден соолукту карайлы, мүмкүн жыйынтыктайсың, буга чейин айтчумун, айтам азыр деле, бирок айла жок. Жолдошум Көкбөрүнү тандатса, ошо Көкбөрү менен бутубузга туруп атсак колдоп келем. Жанындамын постоянно, бирок кеткенде айтам, аман эсен келсемизге керексиң деп. Ошо. Байге өтүп келген сүйлөшөлчү. Эми Сейитбек баягы бир эле чоң Көкбөрүдө эмес, баягы жер улактарда дагы, биякта аш тойлордо дагы мына ушундай улактар болгондо, эми байге өтүп келгенде укмуш майрам эле болуш керек үйдө, Байге өтүп келгенде биздики кандай байкелер менен тартат айдын ичиндечи. Анан кайнагаларымдыкына жейбиз. Сейитбектин чоң апасынын үйүнө жейбиз, биздикине жейбиз. Жакшы да, жолдошторуң байга өтүп келип атса, абысындарың менен биригип, жеңелериң менен биригип майрамдап, майлап атсаң жакшы да. Майлы сүт болсун Кызыңыз менен сүйлөшөйүн. Кандайсың? Катыраак. Кара дечи. Саламатсызбы. Кандай, ден соолук жакшыбы? Жакшы. Канчадасың? 12. 12 чыктың. Бүгүн мектеп барган жоксуң? Жок. Эмнеге? Билбейм, эртең жардам бергени. Эртеңкинин камын бүгүн көрүш керек, Эртеңкиге жардам бериш үчүн бүгүн мектепке барбай калдым. Болуп турат ал бүт бардыгында эле бар андай нерсе. Атаң жөнүндө сурайын, чындыгында. Атаңдын оюндарын көрөсүңбү? Ооба, көрөм. Сага жагабы атаңдын ойногону, улак тартканы? Ооба, жагат. Эмнеси менен жагат? Улактарды айтышат да, мектептен атаң салды, папаң эметти депчи. Папаң биринчи орун алды деп айткандарынан жакшы сөз уккан жагат. Бул кызым ырчы болгусу келет, бийчи болгусу келет, журналистка болгусу келет. Анан папасына айтса эле, койчу деп коет, каякта башты ортпачы, кереги жок депчи, башка окуу жайда эле окутчу деп. Буюрса мынакей ырчы болом деп аттырсаң, буюрса мынакей журналистика болом деп эткенсиң, чыгармачылык жаатына бир аз болсо да жакындыгың бар экенин апаң айтып атат. Ийгилик. Мындай кылганда алып баруучу журналист болуш керек экен. Иниңден өзүң интервью алып көрөсүңбү? Микрофонду берейин. Анда азыр Эржандан, сен атың? Айдана. Айдана Эржандан азыр интервью алат. Бул биринчи практика жүзүндө көрүп атасыз. Жүргүлөндөй. Эржан! Саламатсызбык. Атыңыз ким? Эржан. Чоңон келечекте ким болгуңуз келет? Улакчы. Улакчыны кимден үйрөндүңүз? Папаман. Папаңыздын аты ким? Сейитбек. Ат мененби улак тартасызбы? Ат менен улак тартам. Канча жашыңыздан бери? 4. Азыр эле улак тартканга дайынсызбы? Азыр канчадасыз? 8. 8. Канча жаштан баштап улак тарткыңыз келет? 7-6-дан.
Азыр элеби? Сүйгөнү барып сурачы. Девушкаң барбы? Бизде класста эме кыздар аз. Сейитбек, биздин сапарыбызга карады чындыгында. Бир канча убактан бери силер менен маектешип отурабыз. Силер менен жакында таанышып отурабыз. Көрүүчүлөргө дагы тааныштырып берип атабыз. Ортодо бир көпүрө болуп, аларга маалымат алып берип атабыз. Ошол эле учурда эми бүгүнкү маек үчүн рахмат. Чоң рахмат сиздерге да. Көкбөрү сүйүүчүлөрүнө бир айтуучу сөз. Көкбөрү сүйүүчүлөрүнө баарыңыздарга чоң ысык салам, жагымдуу. Кудай буйрса эми чүйдүн көрөрмандары, Сары Өзөнүн көрөрмандары 9 майга аракет кылып атабыз. Буйрса 9 майда жолугабыз. Ийгилик. Рахмат. Жакшы тургула. Ийгилик үйлөрүңөр менен аман эсен. Силер дагы аман эсен. Ишиңерге ийгилик силерге да. Чоң рахмат. Мына ушундай урматтуу көрүүчүбүз. Биз бүгүнкү берүүбүздө мына ушундай Аламүдүн районунун Арашан айылындагы болгон маегибизде, Сейитбектин үйүндө болгон маекте жыйынтайбыз. Кайрадан кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар. Көрүшкөнчө достор.